Rahmet, jolun bolgur Kırgız. Men бүгүн dini savatsızlık aktualdı болып turgan күндө 21-кылымдын медресеси кандай болуш керек? Мен ошону көргөзөм. Мына ислам дөөлөтүнө доо кетирбей турган, ислам дөөлөтүн кубаттай турган мына окуу жай менен тааныштырайын. Нарын облусундагы жатак мектептебиз биз азыр. Бияғы ошол Нарындын мечити, ал эми ичинде окуу жайдын мүмкүнчүлүктөрүн, шарттарын көргөзөбүз. Биз көп учурда кесиптик окуу жайлар жок болуп атканда, ушул медресенин кесиптик билим берүүгө басым коюп атканы, анын ичинден англис тилин үйрөтүп, түрк тилин, араб тилин, кыргыз, орус тили менен катар программисттерди бүгүнкү заман талабына ылайык билим берип аткан ушул окуу жайдын негиздөөчүлөрү, жанагы мектептин мугалимдери менен тааныштырып, азыр биз көңүл кубандырган жагдай туурасында кеп кылабыз. Баса берели, мени оператор менен ошол биз кыдырып окуу жайдын мүмкүнчүлүктөрүн көргөзөбүз. Мына медресе десе, илгерки баягы жок замандагы медресебиз бүгүнкү күндөгү 21-кылымдын билим берүү сапаты кандай деңгээлде болуш керек? Медреседе менен кандай образ түзүш керек? Мен ошону көргөзө элем. Мен буну рухий модернизация деп айтар элем. Бүгүнкү күндө ушундай билим борборлору гана биздин келечек муунду ошо илимге, билимге приоритет кылган диний чөйрөнүн өкүлдөрүнүн тарбия алып аткан уясына келебиз. Уядан эмнени көрсөң, учканда ошону аласың дейт. Уясы, ой арабалар, биз Нарын облусунун казысы, белгилүү агартуучу, диний аалым десем болот, балдар психологу, ушул окуу жайды, ушул дөөлөттү түптөгөндөрдүн ана башы Мамбет Асан Ибраев менен ушул окуу жайдын мүмкүнчүлүктөрүн тааныштырабыз анда. Кош келипсиздер. Кандайсыздар? Мен өзүмдүн кыскача маалыматымды бердим. Эми бул жердеги окуу жайдын мүмкүнчүлүктөрүн тааныштыралы деп көрүүчүлөргө тааныштырып атам. Ошо бул рухий модернизация катары мындай биз кээде сапаттуу, түшүнүктүү евро стандарт дейт эмеспизби? Мына евро стандарттагы ошол жуурулуштурган ислам дөөлөтү менен могу окуу жайдын уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дейт. Мындай жерден окуп тарбия алган бала албетте илимге, билимге басым коет. Ошондой шарт түзүп берген мугалимдердин комнаталарын дегеле окуу жай боюнча кенен айтып берсең болот. Кандай болуп негизделип калды, кайсы каражат менен ошондой көрсөтөбүз. Негизи бисмилла, бул жерде жалпы айтып кетсек, бул Нарын областына 2011-жылы келдик. 2011-жылы келгенде негизи мечит дагы ооруга абалда болчу. Бул жерде жылуу суу, мустак суу, андан кийин мечиттин жылуулугу, ремонту дагы өтө оор абалга келип калган мезгил болчу. 2011-ден баштап ошол биринчи ошо тазаятты мечитти ремонтко келтирип, анан ошо элдерге жылуу суу менен даарат ала турган мечитке келгендерге ошол жерде душу менен даараткана салдык. Андан кийин жалпы Нарын областы боюнча кыдырсак 139 айыл болгон болсо, Нарын областында бизде негизи 150 мечит бар болчу. Ошол 150 мечиттин ичинде баягы жылуу суу, мустак суу оңдоо иштерин жүргүздүк дагы. Мына мындай карап келсек, Нарынга эгерде ошо жалпы ислам динин жайылтып, динди жайылталы деген болсок, негизи билимдүүлөр керек экен. Билимдүүлөр болуш үчүн медресе окуй турган жайылтуудан мурда ошо дин агартуу маселеси чоң көйгөй болуп шарт түзүш керек экен дагы. Ошол атайын колубузда ал кезде жок болчу эми. Бирок жалпы бул жерде могу бир этаждыкын ушу Саид Баюми жаштар ассамблеясы ушу жардам берди. Калган ылдый астыңкы этаж, үстүңкү жатаканасын ушу жергиликтүү жаш өтө чоң байлар эмес, жаңы содага акча таап келаткан жаш балдар менен эле бирден комнаталарды бөлүп эсебин чыгарып бердик, ортого топтоп. Ошолордун жардамы менен 2016-жылы бул жерди бүтүрүп алдык, бул медресени. Мына Нарындын эгемендик жылдарындагы көзгө басар
имараттардын бири ушул болуптур да. Ал эми билим берүү жаатынан дагы ушул мен диний чөйрөдөгүлөр менен кеп кылганда дагы ушул диний медреселердин флагманы дей турган окуу жай болуптур да, буюрсачы. Анан кебиз улат ошол мүмкүнчүлүгүңөрдү айтып. Бул жерде эми биз жалгыз гана бул жерде балдарга диний сабактарды бербестен, бул жерде балдарды 9-классты бүтүрүп келишет. Балдар бул жерде 9-классты бүтүрүп келип, 10-11 класста 2 жыл бул жерде болот. Вечерний школ деген бар. Ал школда барып туруп 10-11-ди бүткөндөн кийин аттестат алышат. Биз бул жерде негизи жалпы улуттук баалуулуктар, ислам дини, иман, Куран жана башка ошолор менен бирге эле кыргыз тили, орус тили, англисче, этнопедагогика бар. Жалпы бул жерде спорт, ашпозчулук бул жерде кадимкидей ашпозчулукту окуп бул жерде шахмат кружогуңар да бар экен, комуз чепкен баардык ошол балдарга шарт түзүлгөн. Анан жаңы келген жылдары балдар аз болчу, бирок бул жердин жатаканасы, ичкен жегени баардык шарттарын көргөндөн кийин азыр жылдан жылга балдар аябай көбөйүп атат. Мисалы 200 канча баладан былтыр 120 бала өткөн. Бирок биз 120 баланы кабыл ала албайбыз бул жерге. Жылына 40тан бала алышыбыз мүмкүн. Ала алабыз 40тан бала. Анан эми бул жерде 120 баланы батырыш кыйын болот. Эң негизгиси сапатта да, санында эмес, билим берүүдө. Анан албетте бул жерден чыккандан кийин балдардын баардыгы эле ошол жылына 40 бала бүтүргөн болсо, баардыгы эле баягы ислам университетине же теологияга тапшырбайт. Бул жерде бүткөндөн кийин баягы негизги фундамент түптөлүп калды да. Динди билет, адеп ахлак, улуттук баалуулуктарды билет. Билгенден кийин каалаган балким юрист болот, балким экономист болот, балким тарыхчы болот. Каалаган өзлөрүн каалаган кесибин тандап окууларга кетет 2 жылдан кийин. Бул эң туура багытыңарда, себеби медресе десе эле көбүндө баягы жалаң эле Куран жаттаткан эле бир жактуу эле ошо динди таануткан эмес, жалпы дүйнө таанымга, өзүнүн улутун таанууга, адамзат табиятын таанууга ошол коюп атканыңардын өзү чоң өрнөк башкаларга. Биздин дагы максат бул жерге келгенден кийин балдарды баягы ата-энелер балдар кыздарды бизге аманат кылып берип аткандан кийин биз балдарды ар тараптан өнүгүүгө баягы жол көрсөтүш керек, багыт бериш керек. Ошон үчүн биз баягы англисчени, компьютерди жана башка информатиканы кошуп атканыбыз, башка нерселерди баягы сабактарды кошуп атканыбыз ошондон болуп атат да. Мен азыр кызыгып атканым экскурсия кылсак, анда ошол кайсы кандай шарттар мугалимдер биринчи бул мугалимдер бөлүм экен, бөлмөсү, мугалимдер бөлмөсү. Мына жактагы мугалимдерге жакшы шарт. Бүгүнкү күндө мектептерге да ушундай шарттар түзүп бере албай атасыз да. Агартуучуларга болгон коомдогу көңүл буруудагы мен эң кызыктырганы тетигинде картиналар турган экен, туш-туштачы, экинчи этажда да турат, жанагы керамикалардан курулган сүрөттөрдүн көрсөтмөлөрү. Мугалимдер бөлмөсү. Бул жерде каны бияка чыгат. Китепкана. Китепкана. Мурун Батырбек агай бул жерде 3 жыл мүдүрлүк болуп турду. Азыркы мезгилде Эрик Молдокулов бул жерде директор, медресенин директору ишин баштады. Бул эми китепканабыз. Анан китептер негизи албетте азыр биз китеп баягы топтоо жарышында кылалы деп атабыз, уюштуралы деп атабыз. Китептер азыр азыраак, бирок колдон келишинче балдар окуй турган китептерди алып келдик. Башка тилдеги Эрик агайга дагы сөз берелим. Кана Эрик агай. Саламатчылык. Мондай билим бул дөөлөт да. Анан китеп мондай турганы бир тараптуу эле диний китептер эмес. Мына могу жерден китептер менен тааныштырып койсок, мен операторлордон суранам. Биз дагы ушундай окуу жайларга колдоо кылышыбыз керек китептен. Себеби балдарды ар тараптуу тарбиялоодо түркүн адабияттар маанилүү. Ошондой эле башка тилдеги, башка жалпы адамзатка орток баалуулуктарды тааныганыбыз бул кыргыз урпак үчүн эң чоң дөөлөт. Эми сөздү өзүңүз уланта бериңиз. Ошо негизи максаттар ушул библиотекабызды, китепканабызды ошо кыргыз адабиятына, орус классикасына, ошондой эле батыш Европа элдеринин баягы адамдар шыктандыра турган, окууга, илимге, аң сезимди өстүрө турган китептерге толтура алсак деген максаттарыбыз, пландарыбыз бар. Ушул бетте атайын ушул
дүйнө элдеринин классикалык китептерине арнаганбыз. Буюрса келечекте ал нерсени кылабыз. Азырынча ошо китеп топтоо акциясын баштап, бирок бул пандемияга байланыштуу токтоп калган болчу уюштурган иш-чарабыз. Буюрса ачылып жай турмушка өтсөк, ошондой акция кылып кыргыз коомчулугунан, ишкерлерден ушу китеп топтоо акциясын кылабыз буюрса. Элге келгенде мен да буюрса кур келбейм. Өзүмдүн дагы авторлук китептеримди жана башка эмгектерди ала келем дагы. Анан бул жерде Мамет Асан экөөңөрдөн да жооп алгым келет да. Акын жазуучулар менен силердин окуучулар менен жолугушуу уюштуруп, мындай акындар көпүндө ыр окуп, акын жазуучулар баян куруп берсе кандай болот? Жалаң эле диний баяндар менен эмес чектелбей. Албетте бул жерде биз балдарды өзүнүн тилин билген болгон билсе, анан башканын тилин үйрөнүп, башкадан пайдалуу нерселер болсо элге алып келе алат да. Өзүнүн тилин жакшы билбеген, кыргыз адабиятын, кыргыз тилин жакшы билбеген адам албетте канча башка тилди билген болсо дагычы өзүнүн элине жеткирүүсү кыйын болот да. Анан баягы биз балдардын арасында, биздин окуп аткан балдар, кыздардын арасында ыр жазгандар бар. Манас айткандар бар. Кыргыз адабиятын биздинчи акындарды, жазуучуларды бизден жакшы билген окуучу балдар, кыздар бар. Чымыны бар балдар да бар экен силерде. Сиздерге окшогон акын жазуучулар келип, бул жерге ушул поэзия кечеси кылып, жазуу боюнча макала кандай жазылат, ыр кандай жазылат, балдарга баягы талкуу кылып, балдар менен сүйлөшүп, балдарды ошо мындайча айтканда шыктандырып кетсеңер, абдан жакшы болот. Кары эч качан каршы эмеспиз да, балдар ар тараптан өнүккөн жакшы болот. Ошол эң негизгиси Мамет Асан дайыма айтып келгендей, балдарды ар тараптуу өстүрүүдө бул эң чоң мааниге. Дагы кандай мүмкүнчүлүктөрүңөрдү окуу жайдыкын элдин кулагы сүйүнсүн мындай иш ийгиликтерге? Ошонун жанында биздин медресенин окуучулары бир гана агайдын айтканы бар, дайыма биз молдо кылып эле мечиттерде гана кызмат кыла турган деңгээлде тарбиялабайлы, коомчулукка тың, өзүнүн жашоосуна тың, ар тараптуу өнүккөн, өнөрү болсун, Кудайдан келген бир таланттар болсун, баардыгын ачалы, жаппайлы деп балдарга дайыма шык берип, ошол өнөрлөрүн бири сүрөт тарткандары бар. Ошонун жанында спорт менен алек болгону бар, ошонун жанында ыр жазган балдар бар. Балдар ар тараптуу өнөрлөрүн бул жерге келип да өркүндөтө алышат. Буюрса сиздер менен дагы байланышып иштешсек, агай айткандай ошо жол көрсөтүш керек экен. Баягы ырлар, жазган ырларын кээде окуп калып атабыз. Баягы ырдын стандарттарына туура келбей калып атышат, бирок аракет кылып атат. Ошо ыр жазган акын агайлар жол көрсөтүп, ыр мындай жазылат десе, балдарга да ашык болот. Эң негизги бул жерде эң негизги балдарга бул жерде багыт анан шыктандыруу өтө зарыл экен да. Биз мисалы балдар бул жерге келгенде минутасына мисалы 60, 68, 50 ушундай сөз окугандар бар болчу. Бирок тиги Египеттен бир агайды алып келип, көлгө алып барып, балдарды ошо тез окуу боюнча, скорочтение боюнча атайын 21 күндүк, мындайча айтканда 21 күндүк сабагы бар экен да. Ошол сабакты 21 күн өттү. Балдар ошол 21 күндүк сабак бүткөндөн кийин алды, минутасына 1500 сөз окуган болду. Самат деген бала, андан кийин 1300, 1800, ылдый жагы баягы 300 сөзгө чейин окуган балдар болду да. Анан балдарды негизи баягы мындайча айтканда тез окуу эрежелерин да үйрөтсө, азыр китеп көп чыгып атпайбы? Негизи китеп көп чыгып жетише албайбыз, убакыт аз. Бирок ошо скорочтение, тез окуу эрежесин үйрөнсө, балдарга да жакшы болот экен да. Анан биз негизи балдардын ичинде бир 20га жакын балабызды ошол скорочтениени окутуп алдык. Жакында биз Жамгыр басма үйүнөн ошо тез окуу эрежеси боюнча биз китеп чыгаргантабыз, басып чыгаргантабыз. Анан ошол китептен ар кайсы жерде, областтарда, райондо, айылдарда ушул балдар ошо 21 күндүк эрежени окутуп, тез окуу эрежесин үйрөтүп койгон болсо, бул да тез окууда аябай жакшы экен да. Бир мисалы отурганда 2 саатта бир китепти бүтүрүп кое турган абалда болсо, ошондо анан балдарыбыз көп окуйт. Негизи балдар көп окуган болсо, анан көп нерсени үйрөнөт, көп нерсени билет, көп нерсе кыла алат да. Көп окумайынча эч нерсе болбойт да. Бул жерде тез окуу эрежелерин да үйрөтүлөт. Силер инновациялык жаңылыктардын артан кууганыңар дагы чоң өрнөк болуп атат. Биз ошол доскаларды да көргөзөлү, жана акын доска деген эмнекенин балдарга интеллектуалдык өрнөк берүүдө ошол артыкчылыктарга көп ээ болгону буякта экен. Бул жакта негизи компьютерлер азыраак жетишсиз болуп атат, информатика сабагы. Азыр эми кааласак дагы
Биз баягы 21-кылым тест заман өнүгүүгө кетип аткандан кийин азыркы мезгилде ачык технология боюнча өтө зарыл маанилүү иштер болуп атпайбы. Баланын жашап кетишине деле, жан багышына деле, мамлекетке пайда алып келиш үчүн деле бул нерселер компьютер өтө зарыл болуп калды да. Анан ошо балдардын бул жерде ошо информатика сабагы ушул жерде болот. Ошону менен бирге эле балдардагы өзлөрүнүн өнөрлөрү, бул биздин нарында мечити, балдар келечекте күчтүү неме Кыргызстанда бул жерден бул медреседен чыгып архитекторлор чыгат деген. Макетин жасап, медресенин макетин жасап, анан могул жерде медресе түзөлө, баягы мечитке кирип кетүү үчүн кандай кылат десек, могу медресе менен, медресе менен бул жерде мечиттин ортосунда атайын көпүрө. Көпүрө курушканда өзүнүн колдору менен. Бул жерде баягы сүрөт тарткан балдар дагы бар. Мондай нерселерди жасаган балдар бар, жарыштар. Ушул жерлерде болуп турат. Ой, акыл таймашы өнүгөсүн. Биздин микрофон. Силердин да бир мындай коомчулукка кеңири айта турган маалымат, жанагы театрлаштырып дагы дин баяндарынчы алдагы жакшы маанайга түрдө элгечи. Албетте, эми балдардын жөндөмү ар башка болот экен да. Бириники ыр жазганга, бириники китеп окуп, бири мисалы күчтүү строитель болгусу келет, бири архитектор болгусу келет, бири баягы тил боюнча кеткиси келет. Балдар ар тараптуу баарын бир тарапка камай албайбыз да. Анан ошол биз театрлаштырып атайын пайгамбарыбыздын туулган айында ошол атайын биздин кыргыз элибизге арнап театрлаштырган, мисалы Бала Ташта бул жөнүндө болду биринчи жылы. Андан кийин экинчи жылы ажырашпоо жөнүндө болду. Үчүнчү жылы баягы энелер албетте эне таманын алдында бейиш бар дейбиз го пайгамбарыбыз хадисинде. Анан энелерде эметип атып, ата да калып кетпесин дедик. Быйылкы баягы эмеде кийинки келечекте уюштурсак, апалар жөнүндө уюштурабыз, ушундай сценкалаштырган. Бул эми уюштурган биздин ошо сахналаштырып уюштурган биздин иш-чара Москвага барып келди. Москвада кыргыздар чакырды. Андан кийин Ошто 12 жолу болду. Ош, Баткен, Жалал Абадта. Бишкекте 8 жол койдук. Бул жерде 2 жол коюлду деп атканбыз нарында. Бул жерде элдин суранычы менен, жаштардын суранычы менен Нарын драма театрында 8 жол койдук. Андан көлдө болду. Таласта болду. Бүт областтарды кыдырып. Бунун эң артыкчылыгычы көп учурда биз адепти, иманды оозекке какшап элечи, кургак сөз болуп калып атпайбы? Анан ошо театрлаштырып коюлганы элди театрга кынык алдырып биринчиден, экинчиден баягы көз менен көргөндө драматизм аркылуу көрөт да, тиги адам тагдырын көрөт да театр оюндары аркылуу. Албетте адамдар ар кандай кабыл алат экен да. Бири баягы кинону көргөндө, бири баягы китептен таасирленет. Адамдар беш кол бир эмес дегендей, адамдар ар кандай да. Анан биз көбүнчө ошол баягы элдердин кабыл алуусу ар кандай болгондуктан театрлаштырып дагы жеткирүү боюнча, мисалы Кыргызстанды сүйүүнү театрлаштырып жеткирүү, дин таанууну, пайгамбарыбызды сүйүүнү театрлаштырып жеткирүү жактарын дагы кылалы дедик да. Бул өтө кубандырат да. Биз могуреки билим берүү аянтчасында ошол элге бар тараптан дүйнө таанымга ошол театр өнөрү болсун, диний окуу жайдын, диний борборлордун ушундайга ып коюп атканын өзү кыргыз уулу сыймыктана турган. Кыргыз урпагына каалайбызбы, каалабайбызбы, бул ислам дини менен жашайбыз да. Ата бабамыздан бери сиңип келген баягы салттуу динди жайылтууда мунуңа колдоганарлык, кубаттоганарлык. Бул ушундай биздин 4-5 классыбыз бар. Компьютердик класс. Андан кийин берки сабактарды окуй турган. Балдардыкы отура турган парталар бар. Андан кийин терезеде балдарга дайым көң кирип турганы жакшы экен, жарык кирип турганы. Алардын ден соолугуна жарык балдарга дайын. Баягы мисалы эми баягы өнүгүүгө аракет кылышыбыз керек да. Өнүгүүгө мурун тетиги 8-9 кылымдарда, 10 кылымдарда мындай парталар болбосо азыр эми баягы партага отурганга мүмкүнчүлүк болду да. Анан биз баягы артка кайтуу эмес, биз колдон келишинче алдыга, жылууга аракет кылышыбыз керек. Кураткан совет мезгилинде бизге билимди берүүдө мындай айтчубузбу, илгерки молдолордун образын аябай жаман көргөзчү да, чыбык менен сабаткан, анан балдарды чөгөлүп жерге каяктап баспы мындай парталар. 50 жылда эл жаңы деген ушу да жаңы инновациялык жаңылыктардын артынан кууп, мондай
bir dünyolik integratsiянын заманында бардык нерсени жуулуштуруп атканыңар, балдардын ошо жатак мектебиндеги ажатканалары, душу ичинде жууна турган, баскан турган жерлердин баары таза болсо, албетте анан ислам дөөлөтүн арттырабыз да. Ушул сыяктуу мына бул жакта дагы Бияктагы жанагындай эле классыбыз, жанагындай эле класстар бул жакта. Биякта окшош эле экен. Анда биз жанагы акылдуу доска дегениңерди айтып атасызбы? Компьютер классы, Нарын медресесинин студенттик кеңеши. Жакшы. Балдардын чыгармачылык мүмкүнчүлүгүн арттырган, Küçüklerin arttırgan doska, Nарын медресесинде. Бул жерде балдардын тиги жерде жакшы окуган балдар ошол доскага чыгып турат. Алдыңкы балдар. Балдар көргөндө. Ага сыйынып болуш керек да, өзү мотивация шыктандырып турган. Бул жерде ошол Кур'ан кабинетине кирели. Kur'an kабинетинде турабыз. Бул жерде англисче кабинет бар. Мына биздин оператордон сураганда аяктарды көргөзүп койсок. Мына англис курсун. Бияктан да билмакчы. Англисче кабинет бар. Ушу бардык ушундай. Жалпы негизги. Жакшы экскурсия болуп атат тиги. Мен ойлоп жүрдүм эле ошо бизде медреселерде билим берүүдө коомчулуктарда чочулоо бар да, жалаң эле Кур'ан жаттаткан эле медреселер көп деген маалыматтарды көп жайылып жүрбөдүбү? Медреселердин саны эмес, ошо сапатына басым кое турган болсок, ушундай шартта албетте биз кош колдойбуз мындай билим берүүнү. Акылдуу доска ушун алып келдик, буюрса. Жалпы болгон класска коюп берели деп атышат. Азыр экөөнү алып келдик. Эки класста бар, эми болгон класска балдар бул алдыда. Кандай колдоо менен алынды мындай? Эми негизи жалпы морики партаны бүт баягы комната кылып бөлүп алган да. Бүткөндөн кийин эле ошо парталарды деле жардам берди, доскаларды деле. Ушу демерчилер келип эле ушул жерге. Жергиликтүү. Баягы окуп аткан балдарды көргөндөн кийин, кой мен дагы бир аз салымым болуш керек экен. Бул жерге деле ошо жергиликтүү демерчилер келип эле. Кээде Бишкектен келип калат көргөн, ошолор келип эле акылдуу доска эмне нерсе болсо кылалы дегендер көп негизи. Агартуу жаатында мондой көз көгөрмө ишти жасай берсе, тилектештер көбөйөт да, колдоочулар болот, өзү жергиликтүү эле. Азыр билимге басым коюп калды. Анан мугалимдерди жоболоосун өстүрүүдө дарап калат. Бул жагында көрүп коелу. Буга да чоң маани беришибиз керек. Себебибиз кыргыздарда ушул сөзгө уят жок дейт. Бирок мындай шарттарда теңир тоо суук экени баарына белгилүү, канчалаган муундар, ошол биз бала кезден эшигеликте туалет жок, корого отуруп жүрүп канчасы простатит менен чоңоёт, мындай айтканда потенциалдуу оорукчандар да келечегинде. Ушундай 3 этажда тең атайын условия даараткананы, ушундай таза жылуу суу менен даараткананы уюштуруп койгонбуз. Каалаган мезгилде кирип, бет колун жууп өздөрүн. Негизги да айта турган кайсы көзгө көрсөтө турган экскурсиялар? Жалпы бул жерден өздөрүнүн кабинети. Жерге кайдык экен бул жер. Жакшы. Экинчи кабатта бар дейм. Экинчи кабатта жатакана бар. Ошол жерден да кеп кылалы. Экинчи жатаканасына чыгалы, ошол кандай жерде сааты окутулардын. Көрүүчүлөргө бул кызык болот деп ойлойм. Жанагы биз колдон келсе медреселерди курат десек, ушул үлгүдө жакшы атаандашка жакшы да мындай окуу жайларды миң уккандан бир көргөн артык дейт да. Анан биз көп учурда ушундай кылыш керек эле деген наалыма акындасатты көп айтабыз да. Кылып койгон нерсени айтып көрбөш керек. Мына мен могу жерде ут чечип келебиз. Бул жер жатакананыкы, ол жерлери балдардын фамилиялары жазылып турат. Аты жөнү менен. Аты жөнү менен. Сырткы бут кийимин бул жерге коет. Жатаканага өзлөрүнүн бул жакта кийген домашнилери бар. Ошолор менен жатаканага. Бул жер 3-этаж жатакана.
дин агартууда силердин медресечи бул көп новаторлук үлгү могунун аты көргөзүп атканга. Мына кроваттары жакшынакай кабаттуу. Жатакана балдардын өзүнүн шкафтары бар. Ар биринин өзүнүн шкафы бар. Саңсоо турат тиягында. Баягы кээ бир жерде ушундай колпу салышат. Колпу салышат экен. Негизи Кыргызстан айылына келгенде адамда эч кишери болбосо дагы бир колпу салбаганыбыз, балдар баягы колпу салса, бекитиш керек деген түшүнүктөр да балдарга кирбеш керек да. Мындайча айтканда, ачык койгон ишеним, бул жерде ишеним. Анан көпчүлүк кээ бир жерлерге барсак ошо чоң колпулар салып, замоктор салып атат. Балдар баягы ишеним менен жашап, албетте баягы балдар келип, жаңы келип аткан мезгилде ар кандай нерселер болот экен. Болбой койбойт да. Бирок барып балдар мондай жатаканага, дараталган жерлерге, отура турган жерлерге, таза жерлерге балдар сөзсүз түрдө көнүш керек да. Үйүнөн баягы көрбөгөн нерселерди бул жерге келип, үйүнөн билбеген нерселер бул жерде үйрөнүш керек да. Албетте адамды кол туткак кылбай турган психологияда булчу үйрөнөт өзү элечи. Бөлө көтөндүн буюмуна кол салбай, ар ким өзүнчө өз алдынчалыкка үйрөнүүгө. Бул жерлерибизде бул жактан баштайт. Бул жер дагы жатакана балдар. Мага могу картиналарды койгонуңар жакты. Бул жер дагы балдардын жатаканасы. Ошондой эле. Бул жерде канча балага ылайыкталган деп аттың эле? 80 бала. 80 балага. Бул жер жатакана. Окшош. Баары бирдей, баары тегиз экен да. Мына шкафтар ошол. Бияктан жылытылган жакшы жылыйт. Баягы сезон убагы болгон келген мезгилде жылытуу балдарда дайым жылуу. Жылытгычтар жетиштүү. Анан ушунун үстүндө эле балдардын дагы жанагындай дараткана. Бул экинчи кабатында. Экинчи кабатында дараткана. Мына тазалык, тартип бул адамдын уядан эмнени көрсөң ушканда ошону көрөсүң, ошону аласың деген накыл ушул ата бабабыздыкы. Мына биз келечек муунга талим тарбия беребиз десек, кайсы дүйнө тааным болбосун, эң негизгиси балдарга ошо диний билим, диний багытта билим берсек дагы баланын ар тараптуу өнүгүүсүнө мындай шарт түзүп берип атканыңар бул кыргыз элинин мына 50 жылда эл жаңырганы. Бул тарбиячы бөлмөсү. Тарбиячылар бөлмөсү. Тарбиячылар ушул жерде болот. Биз баягы балдардын күндүзгү жашоосу, анан түнкү жашоосу бар да. Негизи көбүнчө мезгилде кээ бир жерде карасак, күндүзгү жашоосуна көңүл бурат экен дагы, түнкү жашоосуна көңүл бурулбайт. Баланын эки жактан күндүзгү жашоосуна да, түнкү жашоосуна көңүл бурсак, баланын өсүшүнө да жакшы болот да. Түнкү жашоодо да ала турган нерселер бар. Жаман нерселерди ала турган жагы да бар, жакшы нерсени ала турган жагы бар. Бул жерде тарбиячылар дайым балдар менен күндөр-түндүр болот. Эки тарбиячы болот. Экөө дежур болуп, күндөр-түндүр. Балким балдар сыртка басып чыгып кетип калышы мүмкүн бул жерде. Же болбосо туура эмес нерселер менен алек болуп атышы мүмкүн. Убактысын бош кетирбей, келгиле мындай кылалы деп тарбиячылар бул жерге алып келип, бири-бирден сүйлөшүп балдарды. Атайын ушул жерлерде азыр конференцияларга келебиз. Ал жерде балдарга интеллектуалдык оюндарды уюштуруп, балдарды баягы алаксытып, 2 жылды бош кетирбегенге, 2 жыл аз эле убакытта бош кетирбегенге балдар жок аракет кылышат. Могу түнкү анан күндүзгү айырмачылыктардычы тарбия дегендечи биз үй бүлөлөрдө дагы кыргыз үй бүлөсү көп маани бербей эле жүрөбүз да. Гигиеналык жактан кайтып бой жетип бул табигый нерсе да. Ошондо балдар кээ бир балдар үй бүлөдө проблемалар болуп калышы мүмкүн. Жашоосунда проблема, окууда жетишпестиктер болуп калышы мүмкүн. Ошол мезгилде бул жерде тарбиячылар менен отуруп, кандай кылып эмне кылсам болот деп кеңештерин бул жерде отуруп, чай ичип отуруп, печенье жеп отуруп, көп проблемалар чечилип калышы мүмкүн. Ошого бул тарбиячылардын бөлмөсү ушул жерде. Азыр бул жерде бул жер
Беде бала купуя сырын айта албай жүргөндө ушундай интимный мүмкүн баарлашуу аркылуу дагы жан сырын айтып берет да. Бул жер коноктор. Бишкектен балдарыбызга студенттерге лекция өтүү үчүн агайлар келип калат. Тренинг өтүү үчүн агайлар, коноктор келип калат. Ошол мезгилде ушул сыяктуу 2 комнатабыз 6 кишилик атайын условиясы менен бар. Жатакана бул жерде. Жакшы шарт. Бул келген коноктор үчүн, келген агайлар, мугалимдер үчүн. Ол чоң залы бар экен. Ошо Жыйындар залы бар. жыйындар залы. Балдарга аптада 1 жолу, 2 жолу тренингдер өтө турган. Мына бул жерге акын жашоо келип окуса болуп экен. Балдардын көпчүлүгү бул жерде бизге коноктор келип калат. Балдар көбүнчө ушул жерде сабактан сырткары эс алдыруучу сабактар барбы? Өнүктүрүүчү сабактар. Өнүктүрүүчү, эс алуучу Кошумча сабактар, кошумча сабактарды ушул жерде балдар кечкисин өтөт. Жыйындар залы, мисалы бул жерден айтып кете турган нерсе, биз баягы жаңы баштап калганда эми кандай кылабыз деп ойлогонбуз да. Бирок баягы демөөрчүлөр келгенде могу жер эмне болот? Ушундай биздин жакшы демөөрчүлөрүбүз, алтындай болгон берешен, жоомарт демөөрчүлөрүбүз бар экен. Могу жер эмне болот деп Куран кабинети болот. Бул жер эмне болот? Кыргыз тил деп баягы бөлүп алып атышат да, дааратканасын мен алайын деп. Могу жерде дагы ушул келип Улам деген байке келип могу жерде конференц зал болсо мен алайын, ата бабабызга ошо соолу тийсин, балдар ушул жерде болсун деп могу конференц залды, жыйындар залын баарын жабдык болгон. Мореки отургучтардын баардыгын ошол Биз бүгүнкү күндө ошол билим берүү тармагын колдогон жергиликтүү эр азаматтарды мактай кетсек болот. Маселен, кээ бир айылдарда жакшы өнөктөр пайда болду. Маселен, менин айылым Акталада Касым Өмүракунов, Кубан Айдаралиев мектептерди ушинтип көзөмөлгө алып эле кем каршысына жардам берип айтып аткан. Биз ошондой мындай мекенчил мектептерге билим берүүгө кайтыгер эмес эр азаматтардын атын атаса кутусу үйнөт дейт. Себеби биз кыргыз өкмөтүнүн Алла кубанын көрүп атабыз да, ошондой да жок дегенде мындай жергиликтүү ишкерлердин колдоосу, фермерлердин колдоосу менен окуу жайларга мындай көңүл буруп, бала бакчаларга, тарбия борборлоруна ушул көңүл буруп аткандардын атына ыраазычылык айтып коюп, анын сөзүбүздү жыйынтыктасак. Жалпы ушул баардык ушул биздин сырттан келип жана Саид Байыми бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясына жалпы ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул жерде жана Касымга окшогон, Касым деп кетпедикпи биз? Өмүракунов Касым ал дагы ушул жерде бир комнатаны алып, ушул жерде бир комнатаны бүтүргөн. Ал дагы баягы жардам кылганда. Анан жалпы эле биздин ушу демөөрчүлөргө мунун жалгыз гана бүтүп калганда эле иш бүтүп